саламатсыңарбы? Руханий жашоо анан алар орусо кармаганда алар деген адамдардын алдында көрүнүш үчүн орусо кармашат. Анан алар сыйынганда адамдардын алдында сыйынышат. Эмне үчүн бул жөнүндө Иса Машаяк айтып атат? Кудай Теңир бизге мыйзам бергенде анан биз деген ушу мыйзамды аракет кылып аткарганга аракет кылганда аткара албаарыбызды көрүш үчүн берген. Кудай билген адам мыйзамды аткаруу аркылуу ал деген Кудайдын алдында актана албаарын. Биз ишибиз аркылуу, мыйзамды аткаруу аркылуу бир дагы адам асман патшалыгына бара албайт. Бирок эгерде биз жакшы аткарсак, эгерде мен жеткилең адам болсом, ушул учурда дагы асман патшалыгына бара алам деген Кудай. Биз деген парыздарды аткара албайбыз, биз бузабыз. Биз деген туура кылалы дегенде аны дагы биз ушу туура кыла албаарыбызды билген Кудай. Анан бир мыйзамчы ал Исадан сураган: "Мен түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек?" деп сураган ал. Анан Иса эмне деп айткан? Турат кетебинде эмне деп жазылган деп. Иса ушинтип сураган андан. Андан кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң деди. Ал Иса сураган жок, эмне жазылып турат деп. Анан сураган, китепте эмне деп жазылган? Андан кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң деп сураган ал. Анан мыйзамды бул жагынан да окуса болот, башка жагынан да окуса болот. Бир эле мыйзамды карап турган учур. Анан бир эле мыйзамды карашат, бирок эки тараптан айтышат. Бир тараптагы адамдар кандай карашат мыйзамды? Мен мыйзамды аткаруу аркылуу асман патшалыгына барам. Мен абдан жакшы аткарышым керек деп. Анан ушундай тараптан караган адамдар анан ойлошот, ушул мыйзамды аткаруу аркылуу алар өзгөрүлөбүз деп ойлошот. Анан бирок такыр болбойт. Адам бузган мыйзамды. Анан дагы бир жолу аракет кылайын дейт адам. Анан бүт жан дили менен аткарганга аракет кылат, бирок кайрадан күнөө кетирет. Эмнеге меники болбой атат деп. Неге мен аракет кылсам да болбой атат деп. Эми мен күнөө кылбастан абдан жакшы осуятты аткарам деп ойлойт адам. Анан кайрадан ал бузат. Анан ушундай жашоосунда болгондо анан мындай кылганда да болойн десе, анан кайрадан аткарайын десе, дагы да болбойт. Анан кайрадан кайталана берет, кайталанат. Анан бул жолу болбосо, мындай адам аткара албаган, мыйзамды аткара албаган мындай бир тарапта адамдар. Анан өзүбүз жакшы боло албагандыктан биз өзүбүздү ушундай билебиз да, ким аткара албаарыбызды. Анан адамдар Кудай Теңир аркылуу алар аткарганга аракет кылышат. Анан кээ бир адамдар мыйзамды кандай карайт? Анан
мен жакшы иштерди кылышым керек, мен он парызды аткарышым керек, анан мен ошондо гана бата алам деп анан аракет кылып башташат. Бүт күчү менен кылып айтпайм мен абдан аракет кылышым керек деп. Анан ушундай жол менен мыйзамды караган адамдар бар. Эгерде мен жакшы жасасам, эгерде мен 10 парызды аткарсам, андай адам Иса Машаякты карабайт, ал ага таянбайт. Бир нечен жолу аткарган аракет кылган адам, ошондо гана биз ушу Исаны карап баштайбыз. Себеби мыйзамды берген бир гана нерсе. Биз аны аткарыш үчүн, анан бата алыш үчүн эмес. Мыйзам аркылуу анан бир дагы адам жок ушу мыйзамды аткаруу аркылуу бата алган. Бир дагы адам жок андай ушу мыйзамды аткаруу аркылуу бата алган. Бардыгы бузган, анан эч бир адам бата алган эмес. Мыйзамды мындай чалаучуга аткарыштын кереги жок. Эгерде бирөөнү бузсаң, сен бардыгын бузганга барабар. Ошон үчүн ал мыйзамчылга эмне деген Иса? Анан мыйзамда эмне деп жазылган? Анда кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң деген. Анан айткан, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен, өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деп деген. Анан айткан, анда ушундай кыл, анда жашайсың деген. Анан ал ушу мыйзамды аткаруу аркылуу асман патшалыгына. Анан Иса эмне деп айткан? Анда сен ошондой кыл деген. Ал ойлойт, мен аракет кылсам эле кыла алам деп. Анан ал да суроо болгон. Эмне кылышым керек мен асман патшалыгына ээ болуш үчүн деп. Ал ойлойт, мен бардык парыздарды аткара алам деп. Ошон үчүн Исага айткан. Анда сен бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Анда сен ошондой кыл деп айткан Иса. Анан Иса эмне деп айткан? Бир адам болгон. Ал Иерусалимден Жерихон шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп, каракчылар анын кийимин сыйрып сабаган. Араң жан кылып таштап кетишкен. Чала жан кылып ташташкан. Ал эми өзү жашай албайт ал адам. Анан ошо жолдо жатат ал, ушу Иерусалимден Жерихон бараткан жолдо жатат. Анан Леби да ошол жерден өтүп бара жаткан. Ал четтеп өтүп кеткен. Анан кызмат кылуучу да өткөн ал жолдон. Анан ошол адамдын, ошол жанагы каракчыга туш келген адамга окшош да. Өзүнүн жашоосун сактай албаган адамга окшош. Эгерде ушул адамга, каракчыга туш келген адамга бирөө жардам бербесе, караңгы кирип, анан кашкырлар келет ал. Аны бөлүп салат, жарып салат. Ал караңгы келатат. Ал өлүмдөн кача албайт. Анын чынында ал адам өлүш керек эле. Ал эгерде ойлосо, өзүм аракет кылсам деп. Анан андан ушул самариялык бир киши өткөн да. Ал көрүп калат аны. Ал аны көрүп туруп боор ачкан. Жанына келген. Анын жараттарынын май менен шарап сыйпап танган. Анын өзүнүн эшегине мингизген. Мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Эртеси күнү жолго чыгарында 2 динарий алып чыгып, мейманкананын ээсине берип,
задолжаю, то приду и верну. Анан айткан, бул кишини кара, эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенде төлөп берем дейт. Рассказывал, как человек, попавшийся разбойником, спасся. Анан ушул каракчыга туш келген адам кандай куткарылып алган. Он ничего не делал. Ал эч нерсе кылган эмес. 100% добрый самарянин делал. 100% ушул самариялык киши кылган. Не попавшийся разбойник подошел к самаряне, а самаряне Каракчыга туш келген адам эмес, ал ушул самариялык киши жардам берген, анын жаратын танган, ал өзүнүн эшегине мингизген, анан ал мейманканага алып барган, И на следующий день дал 2 анан динария. эртеси күнү 2 динарий берген, Попросил хозяина. аны мейманкананын кожоюна тапшырган. Это есть история о спасении. Мына ушул куткарылуу күнөөдөн ушул жол ушу да. Да если хотя бы капельно надо что-то мне Эгерде сделать, биз тамчы бир нерсе кыла алсак, спасение, когда я ничего не делаю. куткарылуу деген бул күнөөдөн, бул мен эч нерсе кылбаймын. И когда 100% через свое спасение 100% мен үчүн бирөө кылганды, мына ушуну куткарылуу деп айтат. мои усилия даже капли не должны быть. Менин бир дагы тамчы эч нерсе кошпошум керек өзүмдүкүн. 100% должно быть все через спасителя, когда будет спасение. 100% куткаруучу аркылуу кылыныш керек. Например, если мы старались, и Бог не Эгерде помог, биз кичине аракет кылсак, анан Кудай жардам берсе, бул куткаруу эмес, бул жардам деп эсептелет. да, Бог не просто нам помог, что мы не Кудай можем получить бизге спасение. жөн эле жардам берген жок. Мы люди, которые не можем получить спасение. Биз куткарылуу ала албаган адамбыз Поэтому күнөөдөн. 100% Господь Бог должен делать. Кудай Теңир мунун баардыгын аткарыш керек. Именно поэтому этого законника Бог описал как помощника разбойника. Анан деген ушул нерсени, ушул каракчыга туш келген адамды ушундай кылып көрсөткөн мисал кылып. Он своим трудом, усилием не может себя Ал спасти. өзүнүн аракети менен өзүн өзү сактай албайт Если бул. кто-то не подойдет, не Эгерде ага бирөө келип жардам бербесе, должен был умереть. ал өлүмгө дуушар болгон адам болчу. Так эле биз ошондой адамдарбыз. Делай добрые дела, исполняй заповеди, мы не можем себя Анан спасти. жакшы иш аткаруу аркылуу биз дагы куткарылып ала албайбыз. Спасет нас, Эгерде Кудай Теңир бизди сактабаса, то мы такие люди, которые должны погибнуть. анан биз ушундай адамдарбыз, өлүмгө дуушар болгон. История попавшийся разбойник, Ушу каракчыга туш келген адам Господь Бог там точно нам рассказывает. Кудай Теңир бизге даана айтып берип атат. Но если мы смотрим стандартами Библии, Эгерде биз ушул 2 китептин стандарты менен карасак, знаем, что мы должны погибнуть. биз өлүмгө дуушар болгон адамдарбыз. Вот вы ходите на работу, зарабатываете деньги, Адамдар жумушка барат, акча табат, да, вы зарабатываете деньги, купите машину, холодильник. анан акча тапкандан кийин машина сатып алса болсо, холодильник сатып алса, Есть очень разных машин. анан ар кандай түрлүү машиналар бар. А, знаете, есть машины, которые стоят $200 000, 200 000 долларга сатып ала турган машиналар бар. которые стоят $1 000 000. Миллион долларга сатып ала турган машиналар бар. А есть плохие машины, которые стоят, например, Анан $20 000. начар машиналар бар, 20 000 доллар. Когда вы зарабатываете деньги на работу, и вы не только машину тратите деньги, Анан ушу иштеп акча тапканда бир гана машина эмес, я хочу ездить на хорошей машине. мен жакшы машина менен жүргүм келет. Я действительно хочу ездить на хорошей машине, но эта машина слишком дорогая. Анан сатып ала турган Поэтому машина такая өтө машина кымбат. подходит моему положению. Куплю машину за $30 000. Аны мен 30 000ге ушу долларга гана сатып алам. Мен ушул менин деңгээлиме туура келет деп ушинтип тандайбыз, Не только машина. Бир гана машина эмес. Например, покупаем дом, не который стоит, например, 500 000 или $1 000 000. Аны 500 000 доллар же болбосо 100 000 доллар да эмес. Покупаем дом, который подходит его положению. Анан ушул өзүнө чаккан келген ушундай үйдү сатып алат, акчасына туура келген. Да, человек покупает одежду, машину,
дом или Адамдар машина сатып алат, кийим сатып алышат, өзүнүн деңгээлине жараша. есть такие большие, которые похожи на кинотеатр. Анан чоң телевизор, ал кинотеатрга окшогон, алар абдан кымбат. И мы живем так, чтобы подходило нашему положению. Анан биз ушундай жашайбыз, биз өзүбүздүн деңгээлине жараша Но жашайбыз. когда ведем духовную жизнь, Руханий жашоодо на духовную жизнь мы не ведем, как нужно вести правильно, а как покупаем машину, биз машинаны кандай сатып алсак, мы определяем такую духовную жизнь, которая подходит мне. анан биз болсо ушу руханий дүйнөндө өзүбүзгө ыңгайлаштырып туруп тандайбыз. Я должен делать добрые дела, Мен жакшы иштерди кылышым керек, но я делаю злые вещи. бирок мен жаман иштерди кылам. Хотя я делаю злые вещи, Мен жаман иштерди кылып атсам дагы, когда в душе появляются злые мысли, когда менде поступками бир делают жан злые вещи, это разные дүйнөмдө, вещи. жүрөгүмдө бир жаман ойлордун пайда болгонун. Да, по Библии, и даже если в душе мы Ооба. думаем злое, это зло. Эгерде биз жан дүйнөбүздө бир жаман ой пайда болгондо, бул жаман нерсе. Если кто-то посмотрит с вожделением на женщину, уже Эгерде аялды мындай кумарлануу көз менен караса, бул жаман нерсе. другого ты уже своровал. Сен башка бирөөнүкүн каалаган нерсе сен урдааганга барабар. Когда мы смотрим нашим стандартам, это есть большая разница. Качан биздин өзүбүздүн стандарт менен караганда бул Мы мындай считаем, что думать с вожделением на женщину, мындай ой кумарлануу ой менен карап койсо, бул ал деген ойноштукка барабар эмес деп ойлойбуз. Анан башка бирөөнүкүн каалоо пайда болгондо биз муну урдадым деп ойлобойбуз. поэтому какой у нас есть стандарт? Анан бизде кандай стандарт бар Я адамдарда? душой имею злую мысль. Мен жан дүйнөмдө жаман ойлор бар. Да хотя я в душе пожелал чужое, Мен башка бирөөнүкүн каалап койсом дагы, мен урдаган жокмун деп айтабыз. это будет считаться добром. А бул жакшы деп В ойлойбуз. нашей душе. Бул биз өзүбүз ушинтип ойлойбуз. Даже если есть у нас похотливая душа, Бир кандайдыр бир кумарлык ойлор бар болсо, но если я не изнасиловал, не прелюбодействовал, анан ойноштук кылбаса, будем считать, что я не анан мен прелюбодействовал. ойноштук кылган жокмун деп ойлойбуз. Даже если я душой ненавижу кого-то, Эгерде мен бирөөнү жек если я көрсөм, не убил, бирок мени өлтүрбөсө, значит, я биз ойлойбуз, жок өлтүргөн жокмун деп. То есть мы определяем стандарт, который подходит нам. Биз өзүбүзгө туура келген стандартты тандайбыз. Что происходит? Да, правильно. Ооба, туура деп ойлойбуз өзүбүздүкүн. Вам кажется, что у вас хорошо ведете духовную жизнь. Анан биз ойлойбуз, мен руханий жашоом жакшы эле деп. Я не прелюбодействовал, Мен ойноштук кылган жокмун, воровал. мен урдаган жокмун. Когда фарисей и мытарь молились, Фарисей менен ушул мытар болсо сыйынганда, он не воровал. ал фарисей айткан, мен урдаган Благодарю жокмун. тебя, Господи, за то, что я не такой, как этот мытарь. Мен мытардай эмес экеним үчүн Кудай рахмат деп айткан. Моя духовная жизнь лучше, чем у других. Башкаларга караганда менин руханийим жакшы деп сыйынган ал. Да, такой стандарт у него образовался. Ал ушу фарисейде ушундой ойлор бар болгон. А бирок Кудай бизден эмне талап кылат? Наша сущность, Адам Биздин отказался от слова Бога, негизибиз принял голос ал сатаны. адам ата Кудай теңирден баш тартып, ал шайтандын сөзүн кабыл алган. Поэтому даже если я выгляжу добрым, это зло. Эгерде мен мындай жакшы көрүнсөм дагы, бирок менде кандайдыр бир жаман ой болсо, бул жамандык Кудай алдында. Это зло грязное. Если я выгляжу грязным, значит тоже грязное. Эгерде менде жаман ойлор болсо, ооба чынында мен жаман адаммын. Наше добро. Кудай биздин жакшылыгыбызды кабыл албайт. Делать, чтобы мы признавали себя. А шайтан болсо кайра биз өзүбүздү мындай өзүбүздүкүн мындай туура деп эсептегенге түртөт. И мы хотим своим добром стать перед Богом. Биз өзүбүздүн жакшылыгыбыз менен Кудай алдында келгибиз келет. Ваш стандарт вы должны отпустить. Биз Кудай алдында туура келиш үчүн биз өзүбүздүн стандартыбызды мындай пас кылышыбыз керек да. Хотя в глазах Бога вы оказываетесь грязными, злыми людьми. Кудайдын алдында биз ыплас, жаман киши болсок дагы, О, если я чуть-чуть еще сделаю добра, эгерде мен бир аз жакшылык кылсам, мен асман патшалыгына бара алам. исполнять заповеди, Эгерде мен парыздарды аткарсам, делать хорошо. мен бардыгын жакшы жасай алам. Анан ушундай жүрөк менен У нас есть вера
вероятность, что если я буду стараться, у меня эгерде получится. мен аракет кылсам сөзсүз түрдө мен колуман келет деп биз аракет кылабыз өзүбүз жакшы иштерди кылганга аракет кылгыбыз келет, өзүбүздү чынчыл көрсөткүбүз келет, парыздарды аткаргыбыз келет, ишенимдүү болгубуз келет Кудай алдында. Мунун бардыгын мен кылып атам деп. Если я делаю, то в стандарт Бога я не попадаю. Эгерде мен кылып атсам, мен Кудайдын стандартына туура келбейм. Если вы с вожделением посмотри, уже Эгерде силер кумарлануу көзүңөр менен башканы карасаңар, аялды, ал силер ойноштук кылганга барабар деп атат. Эгерде сен бирөөнүкүн кааласаң, сен урдадың деп атат. Эгерде сен жек көрсөң, сен ал адамды өлтүрдүң дейт. Анан мактанбагыла дейт, жакшы ишти кылып атам деп. Если вы нарушили один закон, значит нарушили Анда все. эгерде бирөөнү бузсаң парыздын, сен бардыгын бузганга барабар. Должны погибнуть, получить проклятие, Биз попасть в ад. өлүмгө туушар боло турган адамдарбыз. Поэтому Бог говорит, что мы оставим Ошон свое үчүн добро. Кудай айтып атат, өзүңөрдүн жакшылыгыңарды таштагыла дейт. Биз өзүңөрдүкүн ыргыткыла деп атат Кудай. Но сатана всем ваши Бирок сердца шайтан адамдын жүрөгүндө жертвовал. Я помогал бедным людям. мен жакыр адамдарга жардам бергем, мен абдан жакшы сыйынгам, Я жил доброй жизнью. мен жакшы иштерди көп кылгам. Делал немного ошибок. Ооба, мен бир аз ката кетиргем. Но я отличаюсь от этих людей. Я Бирок ничего мен башка попал. адамдарга караганда жакшы эле жашап атам. Чтобы мы поставили себя. Биз өзүбүздү коюш үчүн. И так обманывать, чтобы если мы но Бог, чтобы исполнить наше свое святое спасение, мы должны опустить руки и Биз Иисус должен делать. өзүбүз колубузду түшүрүп туруп, анан Иса кылыш керек. Пытаются делать доброе. Бирок көп адамдар өздөрү аракет кылышат И тогда что жасаганга. происходит? Анан ошондо эмне болот? Это происходит лицемерие. Анда эки жүздүүлүк пайда болот. Поэтому Иисус не любил лицемеров. Ошон үчүн Иса эки жүздүүлөрдү жек көргөн. Поэтому говорит, когда вы делаете милостью, не показывайте перед людьми. Анан бир жакшылык кылганда эч адамдардын алдында кылбагыла дейт. Орозо карамаганда адамдардын алдына кармабагыла дейт. Эгерде сыйынганда эки жүздүүлөрдөй болуп сыйынбагыла дейт. Я так много молился, люди Ой, признали. мен өтө көп сыйынам, Да я мен постился, адамдар сколько ел. баалайт Я мени. так служил Богу. Мен ушундай көп кызмат кылдым Кудайга. Мен Кудайга абдан жакшы кызмат кылып атам. Многие даже своим добром отказываются от Бога. Бирок өзүнүн жакшылыктары менен адамдар Кудайдан баш тартышат. И многие люди, Көптөгөн адамдар ушундай жашайт. но все такие люди отказывались от Иисуса. Анан ушундай адамдардын бардыгы Исадан баш тарткан. Фарисеи, Фарисейлер, все такие люди отказывались от алар Иисуса. болсо ушул Исадан баш тарткан. И напротив, Сакео, мытарь, Анан мытарь болсо, самарянка болсо, женщина, взятая в прелюбодеянии, ойноштукта кармалган аял, такие люди все пришли к Иисусу, получили милость. андай адамдар Кудайдын алдында райым тапкан. Не те, которые хорошо исполняли заповеди, Жакшы парызды аткарган адамдар райым алган эмес. которые совершили зло. Жамандык кылган адамдар. Не обманывайтесь сатаной. Шайтан менен алданбагыла. Честно, вы же хотите хвастаться, что вы добрые? Силер мактангыңар келет да мен жакшымын деп. Знаете, вам будет, ух, я какой добрый, вы хотите довольствоваться этим. Анан ушу мен кандай жакшымын деп мындай мактангыңар келет. Кудай мындайды жакшы көрбөйт. Мы все черви. Биз куртпуз. Написано, лукаво сердце человеческое. Адамдын жүрөгү чексиз бузулган дейт. Ну, сатана обманывает, что мы чувствовали, что мы неплохие люди. Шайтан болсо дайыма бизди өзүбүздү жакшы адам деп эсептегендей ойду салып турат. Биз өлүмгө дуушар боло турган адамдар болчубуз. Поскольку этого не стать, многие люди считают себя чистыми. Көптөгөн адамдар өзүлөрүн тазамын, чынчылмын деп ойлойт. Делать доброе, они попадут в ад. Эгерде алар жакшы иштерди кылса, асман патшалыгына барат деп ойлойт. Бирок өзүрү кылса, Свои тела, өздөрүнүн иштерин карап, но мытари и прелюбодеи, они оставили свои добрые мытар болсо, ойноштук кылган аял болсо, өздөрүнүн жакшылыгын таштап, грешников. Но люди не стали грешниками, стали добрыми людьми. адамдар болсо өзүн жакшы көрсөткүсү келген.
өзүлөрү аракет кылышып Исаныкын кабыл алышкан эмес. Для того, чтобы принять драгоценную милость Иисуса, Кудайдын райымын кабыл алыш керек. который хорошо Иш үчүн исполняет заповеди, жакшы парыздарды аткарыш керек эмес. Жакшы жасаган адамдар. те люди, которые живут честно, Биз андай адамдар эмеспиз, чынчыл жашай турган. когда вот я обнаружил истинного Иисуса, Анан ким ушул Исаны кабыл алган адамдар. был очень грязным, скверным человеком. Анан өзүн мындай ким экенин билген адам ыпласат. Я должен попасть в ад. Мен тозокко бара турган адаммын. Дело это было неправильно. Если я буду следовать за своими мыслями, Эгерде мен өзүмдүн оюмдун аркасынан кетсем, мен өлөм. точно обнаружу. Мен ушул нерсени, После этого я не мог верить в себя. мен ошондон кийин өзүмө ишенбей калгам. Я когда перестал верить в свое добро и видел Качан мен өзүмдүн жакшылыгыма ишенбей калганда, великую милость Господа Бога, я смог мен Кудайдын райымын ала алдым. спасение. Куткарылуу алдым күнөөдөн. Я что-то могу делать. Качан мен өзүм кылганда, Когда я поручаю себя Иисусу, качан мен өзүмдүн иштеримди Исага тапшырганда, если я могу делать доброе, эгерде мен жакшы иштерди кыла алсам, если я могу делать праведную, эгерде мен туура кыла алсам, все такие люди обманываются сатаной. андай адамдар шайтанга алданган адамдар. Шайтан дайым алдайт. Если они лицемерят, то они думают, что они неплохие люди. Анан эгерде Так обладает сатана. шайтан аларды силер жакшы эле адамдарсыңар деп алдайт. Когда молитесь, Качан сыйынганда, делаете милость, когда качан райым кылганда, качан орозо кармаганда, когда делаете дела Божьи, не показывайте, как Кудайдын иштерин кылганда, адамдардын да көрсөтпөгүлө Кудай муну жек көрөт. встреч. Жакшы калгыла, жолукканга чейин.